Салам достор, сиздер менен Санжар. Азыркы учурда TikTok жөнүндө билбеген адам жокко эсе. Баарыбыз эле бул жигиттин жүзүн соц тармактардан жок дегенде бир жолу көрсөк керек. 21 жаштагы италиялык Хаби Лейм кантип кыска убакыттын ичинде дүйнө жүзү боюнча 57 миллион катталуучу топтогон. Жана TikTok'тогу бир посту үчүн канча акча аларын бул видеонун жүрүшүндө айтып берем. Андыктан видеону түрдүрбөй аягына чейин көрүңүз. Баштадык. Санжар Моношов YouTube каналына кирип, убакытты туура жана көңүлдүү өткөрүңүз. Эгерде сиз социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу болсоңуз, анда TikTok'тун пайдасыз лайфхактарын шылдыңдаган кара түстүү жигит менен видеону бир эмес бир нече жолу көргөн чыгарсыз. Блогердин фишкасы ар бир видеосун коштогон бузулгус мимикасы. Каарманыбыздын чын аты Хабане, TikTok'то Хаби Лейм деп коюшат. Лейм шылдыңдаган видеолор бул кандайдыр бир шайманды жасап, жашооңузду жеңилдөтүүнүн оңой жолун сунуш кылган TikTok видеолору. Чындыгында адам баласы жашоого эч ак эле ыңгайлуу чечим ойлоп тапкандыктан лайфхактарды колдонуунун кереги жок деп эсептейт. Хаби Лейм 21 жашта, Италияда жашайт. Блогер болгонго чейин видео монтажер болуп иштеп, оюн видеолорун жаратчу. Анын үй бүлөсү жөнүндө эч нерсе белгилүү эмес, бирок социалдык тармактарга караганда ал Наира Нуччи деген кыз менен мамиледе. Блогер өзүнүн TikTok аккаунтун 2020 жылдын 15 мартында баштаган. Анын биринчи видеолорунун мазмуну адатта бул социалдык тармакта жарыяланган видеолордон көп деле айырмаланчу эмес. Видеолорунун мазмунуна байланыштуу Леймди соц тармак колдонуучулар анти-лайфхакер деп атап коюшту. Ошол убактан кийин Леймдин катталуучуларынын саны геометриялык прогрессия менен көбөйө баштады. Бул видео жарыяланган учурда анын TikTok'унда 57 миллион катталуучусу бар. Хабинин көптөгөн видеолору интернетте тарап, YouTube, Instagram жана башка онлайн платформаларда жайылтылып жатат. Россиянын социалдык тармактары да четте калбайт. Ал тургай Леймдикине окшош мазмундагы видеолорду жасагандар толуп кетти. Азыр сиз көрүп жаткан видео TikTok'то 230 миллиондон ашык көрүүгө ээ болгон. Леймдин негизги фишкасы анын мимикасы. Ал өзүнүн видеолорунда бир дагы сөз сүйлөбөйт. Өзүнүн бетиндеги мимикасы менен гана өзү көргөн лайфхакка кайдыгерлик реакция кылат. Кээде видеонун аягында алаканын жайып, жасалма таң калган жүзүн көрсөтөт. Celebs Fortune порталынын маалыматы боюнча Леймдин байлыгы болжол менен 300 миңден 500 миң долларга чейин жетет. Жана анын TikTok'тогу постторунун ар бири 30 миң долларга бааланат. Албетте бул кирешелер башка белгилүү жылдыздардын гонорарына салыштырмалуу аз. Бирок Хаби Леймдин популярдуулугу өскөн сайын аны менен кошо жарнамалык кирешелери дагы өсө берет. Жакшы көрсөткүчтөргө карабастан, Хаби Лейм өзүн видео тартуу кирешенин негизги булагы болгон адам деп эсептей албайт. Бирок ал ушул максатка умтулууну көздөп жатат. Мен блогерлик менен жан багууну абдан каалайм жана менин оюмда бир нече долбоорлор бар, деди ал Италиядагы алып баруучу менен болгон маегинде. Ошондой эле жигит 1 жашында Италияга көчүп келген ата-энесине жардам берүүнү көздөп жатат. Мен сыяктуу эле ата-энем мындай ийгиликти такыр күткөн эмес. Жана алар буга абдан кубанычты. Мындан ары да блогерлик ишимди жасай берем деп үмүттөнөм, деди тиктокер.
Достор, ал эми сиздер күнүнө TikTokто канча саат убакыт коротосуңар? Оюңарды комментарийге калтыра эткиле жана бул видео жакса лайк басып, биздин каналга катталганды унутпайбыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.